Kareylerdin armandуу көчү. Кыргызстанга kareylер качан келишкен? Бул суроо жалгыз мен эле эмес, курбалдаштарым арасында деле болгондур деп ойлойм. Менде ошондой суроолор көп болгон. Курдаш кызым Корей улутунан болчу. Алардын бул жака качан келгенин сурайм деп ойлочумун. Бирок ыктуу учур болбоду окшойт. Анан менин суроомо курдашымдан баарын камтыган кенен жооп алаарым күмөн эле. Тарых сабагында биз Корейлердин зордоп көчүрүлүшүн окучу эмеспиз. Андай тема программада жок болчу. Бул элдин Орто Азияга кантип келип калышынын жоо жайын Светлана Петровна Ним бизге келип айтып бергенден кийин гана түшүнүп кызыгуум артты. Ушул тапта Борбор Азияда жашаган Корейлердин көбү 1937 жылы Ыракы чыгыштан Борбор Азияга өкүмзордук менен көчүрүлгөн 172 000 Корейдин тукумдары. Дагы ушул жылы большевиктик ири кана байрам күчөгөн. Сталин менен Молотов эл комиссарлар кеңеши менен ВКП БКнын атынан Ыракы чыгыш аймактарынын чегарага жакын аймактарынан Корей калкын көчүрүү жөнүндө жашыруун токтомго биргелешип кол коюшкан. Расмий тапшырма боюнча Корейлер 1938 жылдын 1 январына карата толук көчүрүлүп чыгыш керек болчу. Иш жүзүндө ал аткарылбай, зордоп көчүрүү октябрда араң аягына чыккан. Айласы курган адамдарды кары жашы, катын бала дебей товардык вагондорго тыгып, жашаган жеринен миңдеген чакырым батышты көздөй айдашкан. Расмий токтомдо зордоп жер которуунун себеби катары Жапон тыңчыларынын Ыракы чыгыш аймагына кирип кетишине жол бербөө максаты көрсөтүлүп, ага каршы ушундай мажбур иш жасалып жатканы белгиленген. Ал кезде СССР менен Жапониянын мамилеси кылоосуна жетип чыңалып турган. Өлкө калкынын башка мамлекет жарандары, айрыкча душман эсептелген капиталисттик дүйнө менен байланыш катышын биротоло үзүп салуу максатында Корейлерди жашаган үйлөрүнөн кууп чыгып, аларды түштүк Казакстан облусунун Арал деңизинин, Балхаш көлүнүн боюндагы ээн жерлерге, ошондой эле Өзбек СССРине күч менен көчүрүү боюнча чечим кабыл алынган. Светлана Петровна чоң энеси Тисиден чиедей 3 баласы менен кантип Өзбекстанга көчүрүлгөнүн көп жолу уккан. Чоң энем Тисинин айтуусунда дейт ал, аны 2 кызы уулу менен кошуп жүк ташуучу вагонго тыгышыптыр. Уулу менин атам, үстүндө эмне кийип турса, ошон менен эле чыгышыптыр. Чоң энем вагондун бир бурчунда тыгылып отурганбыз деп айтып калчу. Кишилер жыктолгон жыгач вагондогулар баары өлүп калса, ал вагонду өрттөбөйүшчү экен. Эгер кимдир бирөөнүн жакыны өлсө, жолдо токтоп, аны чуңкурга көмүп, үстүнөн таш жыйып коюшчу экен. Кыйчалыш жолдо маркумдарды ошентип көмүшкөн. Тагдыры татаал миңдеген Корейлер азыркы Өзбекстан менен Казакстанга келип, ушул жерлерден орночо калышкан. Көчкөндөрдүн айтуусунда аларды мурда киши жашабаган чөлгө же айылгыштактан алыс ээн жерлерге ташташыптыр. Айла жок. Келгиндер жертөлө казып, өлбөстүн күнүн көрүп, чөптүн тамырын жеп, чөп кайнатып, эптеп аман калуунун аргасын издешкен. Бийлик убада берген жөлөк бул баарына жетмек эмес. Аны да толугу менен төлөп беришпептир. Андан аз илгери 1932-33 жылдар Казакстандын өзүндө ачарчылык болуп, кыйналып турган республиканын жаңы келгиндерге үй салып, тамак аштан каралашууга чама чаркы да жок эле. Оор жагдайга карабастан адамдар турмуш тиричилигин жөндөөгө киришкен. Өзүнө, үй бүлөсүнө, жегенге азык түлүк табыш оор эле. Өзбек СССРинин башкаруучулары
келгиндердин жашылча жер жемиш өстүрүүгө мыктылыгын эске алып, жаңы түзүлгөн Корей колхоздоруна мурда иштетилген жерлерди беришкен. Ал жерлерге шал эгишкен, пахта, тамеки өстүрүшкөн. Кийин Арал деңизин боюндагылар балык чарбаларын уюштурушкан. Бири экинчисине каттоосу кыйын болсун деп, корейлер жашаган кыштактарды бири-биринен алыс жайгаштырышкан. Зордук менен көчүрүлгөн башка калктардан айырмаланып, корейлерде Орто Азия республикалары ичинде жер которуп жүрүүгө, мектепке окууга, кызмат тепкичинен көтөрүлүүгө мүмкүнчүлүк бар болчу. Согуш башталганда корейлерди кам майданга алышкан эмес. Бирок алар эмгек армиясына алынып, оор жумушун жасашкан. Шектүү калктардын катарына кирип, колуна курал алып душман менен ачык согушпаса да, Советтер Союзунун аймагындагы эң оор, кыйын кара жумуштарды аткарышкан. 1939-жылдын январында Светлананын атасы Петр Ним 27 жашка чыгып, өзүнө колук тиздейт. Өмүрлүк жарда табылып, экөө үйлөнүшкөн. Ошол жылдын аягында Самаркандтын жанындагы Сияп деген кыштакта жаш жубайлар кыздуу болушат. Света ошол айылда төрөлгөн. Апамды жакшы деле билбей калдым. Ата-энем бирин-бири жактырып эле баш кошуп алышкан экен. Сталиндин урматына анын кызынын атын мага коюп атышпайбы? Ошентип Светлана болуп калдым. Атама ушул ат жагыптыр. Ошентип мен Ним Светлана Петровна болуп калдым, дейт Светлана Петровна. Айтса, анын атасынын чыныгы ысмы Бентхва. Товардык вагонго шыкап атканда Ыракы чыгыш аймагы НКВДсынын кызматкерлери аны туура жаза албай, же каалаган эмеспи, мындан ары Петр болосуң деп жазып коюшуптур. Светлананын атасын эмгек армиясына деп Камиде токой кыюуга алышкан. Светлана анда 5 жашка чыгып калган. Кийин айкын болгондой Петр Ним сабаттуу экен. Техниканы түшүнгөн, орусча мыкты сүйлөгөн адисти карагай кыюуга эмес, түндүктөгү согушка финдер менен урушка салышкан. Тилекке каршы Петр Ним кайсы жерде аскердик кызматын өтөгөнү белгисиз. Аны Светлана Петровна минтип түшүндүрөт. Эмгек армиясынан 3 бурч каттар келе баштаганда, аны чоң энем алчу, сабатсыз кемпир катты мыжыгып, окуй албай отко салып ийчү. Сүрөттөрдү өрттөбөй матрастын ичине катышчу. Азыр арадан кыйла убакыт өткөндөн кийин эмне үчүн тиси кемпир майдандан келген каттардан чочурап, колуна тийгенин өртөп салышын түшүндүрүү кыйын. Мүмкүн уулунан калган небереси менен 2 кызына зыян тийип калабы деп корккон чыгар. Байкуш кемпирди коркута беришип, жүрөгүнүн үшүн алып коюшканда. Ошондон кандай кагаз документ болсо, аны жоготууга киришкен. Артык баш айгакты ким эле жакшы көрсүн. Жакын адамдарына азап алып келчү андай кагаздарды, документтерди сабатсыз кемпир жок кылууну туура көргөн чыгар. Чоң энем аягы жакшылык менен бүткөн жомокторду мага айтып берүүнү жакшы көрчү. Тигиндей нерселерден аябай чочулашчу. Калтырап титиреп коркуп жашады, дейт Светлана Петровна. Атасы аскерге кеткенде Светлана Петровна чоң энеси, апасы, атасынын 2 карындашы менен Өзбектин тамында турушкан. 1944-45 жылдары тамак аштан кыйналып, жашоого мүмкүн болбой баратканда аны башка балдар менен убактылуу балдар үйүнө беришкен. Ал жерде Ленинградтан, Советтер Союзунан башка шаарларынан чогулган 8 жаштан 11 жашка чейинки балдар тарбияланчу. Светлана Петровнага балалык кезин эстеш абдан оор. Ошол кезде айтып атканда үнү дирилдеп,
катуу толкундангандан ыйлап жибере жаздап маанайы чөгө түштү. Жетим балдар үйүндөгү тентектер корейлер менен өзбектерди кордоп, маанайын чөктүргөнүн айтып, качаңкы балалык кездеги таарынычын эске алып олтурду. Уруш башталса эле башыңарды катып түн токойго кире качасыңар. Бүттү деген уккандабы? Таштаган үйүңөргө жашырынып келе каласыңар. Кичинекей Светлананы жандагы курбулары ушинтип шылдыңдашчу. Ал кезде ата-энелер согушуп жаткандардын мөрөйү үстөмдүктө болчу. Баарын эстеп калчумун. Анда мектепке деле барчу эмесмин. Анткен менен 3 маал тамак беришчү. Бир кесим нанга сүйкөлгөн маргарин тийчү, дейт Светлана Петровна балалык кезин эскерип. Атасы 1945-46 жылдары согуштан таптакыр өзгөрүп келиптир. Эч кимге чечилип сүйлөбөгөн, түнт, сырын айта бербеген адам болуп калыптыр. Согуштан кийин алардын үй бүлөсү Кыргызстанга келген. Ичен азап тозокторду, кыйынчылыктарды көргөнү менен Светлана Петровна башка корейлер сыяктуу жаңы коомго батыл аралаша албай, кошула албай турушат. Мүмкүн бул Корей калкына гана тиешелүү сапаттардын бири болушу мүмкүн. Иштемчилдик, кандай шартта болсо да жашап кетүү, жаңыны жасоого кызыгуу, ошол эле мезгилде өзүнүн каада салты менен улуттук өзгөчөлүгүн сактап калуу корейлерде өзгөчө күчтүү. Светлана Петровнанын кебин угуп отуруп, башка курбалдаштары сындуу анын да советтик коомдун идеясына сугарылганын, Сталинди жерге сууга тийгизбей мактоочулардын бири экенин байкоого болот. Бирок атасы, апасы, чоң энеси балалыгы тууралуу айтып келатканда анын үнү бастап, эки жагын эреңдей карап, өзүнө өзү ишенбей, эми коркпой эле ачык айта берсе болобу деп суроо берип, анысын бирөө угуп жаткандай селт этип чочуп отурду. Өткөндү эскерип атканда жүрөгү үшүп калган улуу мундун өкүлдөрүнүн көбү ушинтип чочулай беришет. Чоң энелерибиз менен улуу кишилер дагы эле эркиндикке ишене беришпей, куугун сүргүн кайра башталчудай чочулашат. Чындык менен калптын ортосу кылдай ичке. Аны үзүп салыш оңой эле. Жаңы муунга өткөндүн катаал чындыгын кошумчалабай, апыртпай, басынтпай, болгонун болгондой ачып берүү зарыл. Ал коом үчүн, эл үчүн, үй бүлө үчүн керек. Азыркы заманды жакшы билүү үчүн өткөндөн сабак алуу абзел. Материалды чагылдырган Айдай Алгожоева.